15 жаштагы Азиза Келдибекованын эркин күрөш менен машыкканына 4 жылдын жүзү болду. Ал келечекте Айсулуу Тыныбекова жана Мээрим Жуманазарова өңдүү кыргыз желегин дүйнөдө желбиреткиси келет. Бул үчүн тынымсыз машыгуу керек экенин жакшы түшүнгөн спортчу бош убактыларын машыгуучу залда өткөрүүнү адатка айланткан. Ал жараткан ийгиликтердин алгачкысы июль айында Венгриянын Будапешт шаарында өтүүчү мектеп окуучулары арасындагы турнирге жолдомо утуп алгандыгы. Күрөшкө келгендин себеби көптөн бери катышкым келчү, телевизордон көрчүмүн. Көптөгөн спортко бардым, бирок аяктан мындай талант эметилген жок, билинген жок. Ушу 4 жыл аралыгында көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Келечекте Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Сезим Жуманазарова да эжелердей болгум келет. Дүйнөнү, Азияны утуп келейин деген ойлорум бар. Ушул жылдын июль айында өтөтүрчү мектеп окуучулары арасындагы дүйнөнүн биринчилиги Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Бул турнирге 46 кг салмактагы Азиза Келдибекова жана 61 кг салмактагы Жаркынай Нурлан кызы катышмакчы. Эл аралык турнирге Кыргызстандын атынан 3 команда катышууга мүмкүнчүлүк алса, анын бири дал ушул Нарын шаарынын кыздары. Ушул эки кызды азыркы убакта биз дүйнөнүн биринчилигине Будапештте өтүп турган июль айында болот. Ошол эки даярдап атабыз. Основной даярдыктар ошого. Андан сырткары эле мына биз ушу бүгүн эртең деп турабыз. Бүгүн эртең ушу кыздар күрөшү боюнча кичинекей кыздар арасында Казакстандын Чымкент шаарында Казак Республикасынын ачык биринчилиги болгон турат. Ошо биринчиликке азыр даярданып аткан кезибиз. Нарын шаардык Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча адистештирилген олимпиадалык резервиндеги спорт мектебинде учурда 3-класстан жогорку жаш курактагы 400 улан кыз машыгат. Аталган спорт мектептин жараткан ийгиликтери республикалык рейтингде жогору бааланып келет. Бирок мындагылар эл аралык деңгээлдеги турнирлерге каражаттын тартыштыгынан улам катыша албай келишет. Эл аралык международный турнирлерден барып көп эле орундарды алып келип атышат. Нарындын атынан барып бизге негизи эле витаминизация, акча каражатынан ошо республикалык деңгээлде, кыргыз мамлекеттик деңгээлде ошо акча каражаты кичине жетишсиз болот. Спорттогу билесиздер, ошо негизи көп каражат талап кылынат. Эл аралык дүйнөлүк практикада ошо витаминизацияга ошо бизде көйгөй ошол да, акча каражаты негизи. Белгилей кетсек, спорт мектептин кыздар командасы май айында Ысык Көл облусунда өткөн эркин күрөш боюнча Азиянын чемпионатында 1-орунду ээлеген. Ал эми жай айында Индияда өтөтүрчү турнир коронавирус пандемиясына байланыштуу жокко чыгарылган. Бул беттеште да нарындык кыздар өз күчтөрүн сыноо үчүн кызуу даярдыктарын көрүп жатышкан болчу. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө эми.